Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Бишкек-Торогар Туна жолунун 218-чакырымында жол кырсыгы катталып 4 адам мерт кетти. Алардын арасында маркум токмо акын Майра Керим кызынын улугу Жолтой Канат уулу да болгон. Кочкор ээп берген маалыматка караганда, 10-ноябрдан 11-ноябрга караган түнү саат 12:45 чамасында Кочкор ээптин кызматкери нөмөт бөлүмүнө телефон аркылуу билдирген. Кочкор балыкчы автожолунда 2 автоунаа сүзүшүп, жол кырсыгына учраптыр, деп билдирген. Окуя болгон жерге бөлүмдүн ыкчам тергөө тобу чыгып, буларды аныкташкан. Түнкү саат 12:30 чамасында 1976 туулган ИИМ Норт Бенц үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаасы менен Балыкчы шаарына бара жаткан. Ал Бишкек-Торогар Туна жолунун 218-чакырымына келгенде карама-каршы келе жаткан Subaru Impreza үлгүсүндөгү унаа менен кагышкан. Анын кезепетинен Кочкор районунун Орманхан айылынын 2000 туулган тургуну, 1993 туулган КА жана 25:30 чамасындагы аял киши окуя болгон жерден каза болгон. Дагы бир жүргүнчү, Ош облусунун Кара Суу районунун 1999 туулган тургуну денесинен оор жаракат алып, Кочкор райондук аймактык ооруканасынын кайра жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, соттук медициналык, соттук автотехникалык экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Социалдык түйүндөрү кырсыкка учураган унаадагы жаштардын ысык көлгө бара жаткан учурундагы сүрөттөрү жана видеолору жарыяланган. Каза болгон жигиттер маданият тармагында иштешчү. Алдын ала маалыматтарга караганда, алар тоңдогу марафондон чыгып, тойго Кочкор районуна бара жатышкан. Маалымат блогу Аралаш КЖ.